Урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин эжекебиз канча жаштасыз? 69'dan. 69 жашасыз. Так, ревматоидный полиартритine караңыздар. Ревматоидный полиартрит. Эми мен сиздин колдоруңузду кыймылдатайын, Ооруду, оорубадыбы? Оорубай калды. Так, келгенде булар абдан ооручу эле. Келгенде кыймылдата алчу эмесмин. Кыймылдата алчу эмес. Кашыкты өйдө көтөрө алчу эмесмин. Азыр эми менен кашык менен тамак ичкенге карап калдым. Кыймыл аракетим жакшы болуп атат. Күндөн күнгө жакшы. Бут да ушундай, Ооба, буттарым аябай жеңилдеп, эки тизем, эки немем ооручу эле. Кудайга шүгүр. Баскан турганым тынып жакшы болуп атат. Сиз ушул муундардын ооруганын себебин билдиңизби? Эмне үчүн ушундай болуп калганыңызды? Менге жүрүш воспаление болду деп ойлойм. Курсактын ичиндеги органдардын айынан болчу. Курсакта ичегилердин айынан адамдын ичинде чоң аорта деген абдан чоң. Курсакта мындайынан чоң кан тамыр кетет. Ошо чоң кан тамыр эки бутка бөлүнүп кетет, эки колго бөлүнөт, анан баш жака бөлүнөт. Мына ошо чоң кан тамырдын кан тамырды ал жоондугу ушунча болот да. Ушул чоң кан тамырды алдыда турган ичегилер кысып койгон. Байкадыңызбы? Биз курсакта эмне кылып атабыз? Күнүгө массаж. Мына биз күнүгө ичегинин кызарганын, ичегидеги ооруларды кетирген үчүн, кан тамыр кой берген үчүн сиздин бутуңузга кан барып, бутуңуз жылып калды. Мурун постоянно байпак менен жүрчү элеңиз. Кольфа кечинде жатарда дайыма кольфа кийбесем, бутум какшап эле мустай берчү. Эки тизем чейин мустайт да, мустак болуп эле. Күз келди болду байпак кечинде, азыр бәрдикке келгенден бери жакшы. Так, мен эжекебиз келгенде эле айтканмын, биз сиздин албетте 10 күндүк колуңузду түздөй бербейбиз. Биз азыр ооруну басабыз деген, ооруну басабыз, анан сиз бир нерсени кармап, оорубай кармап каласыз деп айткам, Кана менин колумду кармаңыз. Ооруган жок. Ооруган жок. Абдан жакшы. Демек, биз азыр урматтуу мекендештер, курсактын ичиндеги ичегилердин ооруганын азайттык. Курсагыңыз басканда аз ооруп калдыбы? Оорубай эле калды. Оорубай эле калды. Мына биз ичегилерди өзүнө келтирүү менен артта турган чоң кан тамырды кой берген үчүн, биринчи сразу бутка кеткен үчүн бут какшабай калды. Эми ар бир 4 айда ушундай лечение алып турушуңуз керек да. Ошондо гана сиз азыр сизди тим койсок совсем эле булардын баары ачылбай калмак да, митир ачылбай калмак. Азыр эми акырын жазган, мына үйдө дагы эч неме кылбайсыз. Ушу мындай көнүгүүлөрдү көп жасай бересиз. Бутту дагы митип көп жасайсыз. Анан эң негизгиси курчакты басканды унутпайсыз. Анан неберелерге айтып, бездерге массажды жасатасыз. Бул дагы абдан жакшы жардам берет экен, безге массаж деген. Ооба. Ушу массаждын аркасы менен ушундай болуп атырмын да. Вот көрдүңүзбү, мынакей. Биз массаж менен курсактагы ооруларды алдык да. Кыргыз ошон үчүн айткан, ичиң таза болсун деп. Курсак таза болмоюнча, көрдүңүзбү, эки бутуңузда, эки колуңузда проблема болуп, анан барып ага кан жетпей колдор битип калган экен. Эми азыр биз ошо мен сизге башында айткандай, биз сиздин ооруңузду алып беребиз дедик эле. Мына Кудайга шүгүр, колуңуздун ооруганы, буттун оорулары жок. Эми буга кошуп, урматтуу мекендештер, мен дайым айтам, комплекстүү дарыланыш керек. Тамакты жөндөш керек, сууну жөндөш керек, мен айткан 5 көнүгүүнү жасаш керек, мурун менен дем алганды үйрөнүш керек. Анан эми сиз мынтип өзүңүз мынтип тыштаганды үйрөнүңүз. Тыштап атасызбы? Отуруп алып ушинтип атырмын. Туруп алып калган жакшы. Туруп алыппы. Мага жеңилирээк болуп атыр, отурганча анан ушуга. Отургандан көрө туруп жасаса, бүт денедеги бүт кан тамырларды силкебиз да, силкебиз. Хорошо? Сиз бүт эле силкеп коесуз да, кол жактагыларды, баш жактагыларды кан тамырларды силкиш керек. Мейли, мен сизге эрк каалайм, сабырдуулук каалайм. Ошо биз айткан чектен чыкпасаңыз деле өзгөрүүнү сезесиз. Саламатта калыңыздар, урматтуу мекендештер.